Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы жердештер. Биз Алга таксопаркка буга чейинки роликте Адам бол кайрымдуулук фонду менен биргелешип келишкенбиз. Биздин бүгүнкү ролигибиз Москва шаарында иштеп жаткан такси кызматындагы эр азаматтарыбызга түздөн түз кайрылуу болмокчу. Биздин максаттарыбыз кыргыз элинин Москва шаарындагы кыргыздардын ынтымагын жана биримдигин бекемдөө. Ал эле эмес, жашообузда баарыбыз бирдей кайрымдуулук жана садака кылсак, ал соопторду баарыбыз бирдей алсак деген ойдобуз. Ошондуктан азыркы учурда Москва шаарында такси кызматында иштеген жарандарыбыз өтө эле көп. Бирок ар кимибиз ар кандай таксопарктарда иштеп, таксопаркка берилип жаткан акчалар биз ар кайсыл жака чачылып жатат. Ошондуктан биз Алга таксопаркы ошол чачылып жаткан акчаларды чогултуп, чогулган акчалардын 30%-ын, 30%-ын Адам бол кайрымдуулук фондуна которуп, ал эле эмес, өзүбүздүн таксисттер арасында да орчундуу маселелер же кайгылуу бир кырсыктар болсо, аларга да толугу менен жардам бергенге даярбыз. Мен бир аз Москва шаарында иштеген таксисттерге кайрылып кетейин. Урматтуу жердештер, башка эле бир таксопарктарда иштеп жатабыз. Ошол эле көрүнүш, ошол эле проценттер менен биздин паркта да иштеп жатышат. Келиңиздер, башка бир таксопаркка берип жаткан акчаңыздарды чогулталы, ошол акчадан кайрымдуулук кылалы, чачылып жаткан акчаларыбызды чогултуп, өзүбүздүн бир туугандарыбызга жардам көрсөтөлү. Андан тышкары өзүңүздө да кандайдыр бир орчундуу маселе жаралса, буюрса алга дагы жардам ала аласыз. Ал үчүн эмне кылабыз? Ар бирибиз өз пайдабызды, өз жоопкерчилигибизди эске алып, биз аркылуу Яндекске уланып, башка эле таксопаркка берип жаткан акчаңызды Адам бол кайрымдуулук фондуна кошуңуз. Учурдан пайдаланып айта кетсем, азыркы биздин паркта иштеп жаткан ага-инилерибизге дагы терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Бул берилип жаткан жардамга, соопчттерге алар дагы толугу менен өз салымдарын кошуп жатышат деп айтсам туура болот. Эми Алга таксопаркынын шарттары боюнча да бир аз айта кетсем, биздин паркта өзүңүзгө ыңгайлуу ар кандай шарттар менен иштесеңиз болот. Суткасына 100 рубль жана ар кылган заказыңыздан 2 рубль. Биринчиси. Экинчиси ар кылган заказдан 3%. Башка эч кандай акча алынбайт. Безналичный төлөмдөр боюнча бизде 24 саат бою түнү күнү 7 күн дем алышсыз которулат. Өзүбүздүн приложение бар, моментальный. Каалаган учуруңузда каалаган сумманы картаңызга которуп алсаңыз болот. Анан да айта кетчү нерсе, өзүңүздөрдө да бир кандайдыр бир ой максаттар болсо, бизде айтылбай калган пикирлер болсо, телефондорго кайрылып, телефондор менен ошо байланышсаңыздар болот. Таксопарк аркылуу дагы телефондор бар. Анча-мынча түшүнбөгөн суроолор болсо, бардыгын телефон аркылуу маалымат алсаңыз болот.
Бүгүнкү күндө Москва шаарында 10 миңден ашык кыргыз жарандары такси кызматтарында иштешет. Алар ай сайын таксопарктарга 3500дөн 5000 рубльге чейин акча каражатын беришет. Жалпы эсеп менен ар ай сайын 40 миллион рубльдан ашык акча каражатын берип жатышат. Бул акчалар кыргыз казынасына, толугураак айтканда кыргыз элине түшүп турганда канчалаган бир туугандарыбыз жашоосунун алдыга жылышына түрткү болот эле.